Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынынын күн тартибине саясий жарыштын жыйынтыгы жокко чыгарылган учурда шайлоо күрөөнү толук кайтарып берүү жөнүндөгү мыйзам долбоору киргизилди. Демилгечи депутат Улукбек Ормонов аталган мыйзам долбоору өнөктүктүн жыйынтыгы жокко чыккан маалда күрөөнү кайра кайтаруу тууралуу жобо жоктугунан улам иштелип чыкканын билдирди. 4-октябрдагы шайлоодон кийин 5-октябрда элдик толкунулар болуп, шайлоонун жыйынтыгы Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жараксыз деп табылган. Мыйзам боюнча 5%дан көп добуш алган партияларга кайтарылып бериш керек күрөө. Эми конституциялык мыйзамда эгерде Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жараксыз деп тапканда эмне болот деген норма жоктугуна байланыштуу ушул мыйзам киргизилип атат. Анткени менен депутат Сайдулла Нышанов шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылса күрөөнүн толук кайтарылганы туура эмес деген пикирде. Шайлоо эгер жыйынтыгы чыкпай калса, эч бир партияныкын негизи кайтарбаш керек да. Бул ушул партиялардын айынан чыкты. Ошондуктан менин оюм, урматтуу депутаттар, буну колдобош керек. Депутат Дастан Бекешев октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкканына биримдик мекеним Кыргызстан партияларын күнөөлөп, алардын күрөөнү кайтарып алууга моралдык укугу жок экенин айтты. Жыйынтыгында сунушталган документ биринчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү.